Өпкөнү өнөкөт бүтөлмө дарты. Адамдар көп жылдар бою тамеки чеккендин кесебетинен кабыл дешет адистер. Башкача айтканда, тамекинин түтүндөрү өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарттын өрчүшүнө негизги себеп болот экен. Дал мына ушул оору жөнүндө кененирээк бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы, Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул 40 мүнөт бою тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 244 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Таалайбек Примкулов, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер пульмонологу, жана ошондой эле кийинки коногубуз Замира Акиева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер пульмонологу жана шаарыбыздагы медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, мына ушул өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарты деген эмне? Өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарты деген бул бронхтордун бүтөлүп жана өпкөн ткандарын бузулушунун негизинде алып келүүчү, дем алуунун бузулушуна алып келүүчү оору. Адам ушул оорунун келип чыгуу себептерине да токтолуп кетсеңиз. Негизинен бул оорунун алып келүүчү эң негизги себептери бул тамеки тартуу деп эсептелет. Тамеки тартуу. Экинчи себептери атмосферанын бузулушу, булгануусу. Үчүнчү себептери болуп булар биологиялык отундарды колдонуу. Мындайча айтканда бизде тезек деп коебуз. Ошондой отундарды колдонуу, түтүн, ошонун эң негизги себеби, бирок баарынан биринчи себеби бул тамеки тартуу болот, эсептелет. Демек, булганган аба ырайынан улам адам баласы дал ушул илдетке калып калышы толук ыктымал экен. Жакшы, оорунун биринчи белгилерин кантип байкаса болот? Оорунун биринчи белгилери же болбосо биринчи стадияларында деп коебуз да. Биринчи стадияларында адам көп эле бул оору менен жабыркап аткан өнөкөт оору менен көп сезе бербейт. Биринчи стадияларында, экинчи стадияларына барганда гана сезиши мүмкүн. Бийиктикке чыкканда, этаждардан көтөрүлгөндө, демигип, эртең менен турганда жөтөлүп, какырык менен. Ошондой болуп, эң негизги белгилери ошондой билинип баштайт. Замира айым, айтсаңыз, мына ушул биз сөз кылып жаткан илдет жаш балдарда дагы кезигеби? Жаш балдарда бул кезикпейт. Негизи бизде острый деп коет, ал бронхиалит, курч оорусу деп коет. Бронхиалит болушу мүмкүн. Обструктивный бронхит деп айтылат. Анан кийин пневмония. Негизи мына обструктивный бронхит дегени ошол бир жылда 4-5 жолу кармаса, анан жаштары 3 жаштан 4 жашка дейин жогору болуп, кайра кармай берсе, рецидив болуп, ошол астматический бронхитке айланып, балдан ары бронхиальный астмага барат да. Негизги бунун небелери ата-энесин сурайт. Эгерде атасында же энесинде бирөөсүндө ошондой аллергический фону бар болсо, же ата-эненин бирөөсү бронхиальный астма менен ооруган болсо, чалдыккан, ошолор сөзсүз түрдө аллергологторго сөзсүз обследование болуш керек да. Анан өпкөн негизинен оорулары көп. Жогоруда бирин экөөсүн айтып өттүңүздөр. Мына ушул өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартынын кандай айырмачылыгы бар өпкөндөн? Башка өпкө ооруларынан? Башка өпкө ооруларынан негизинен өпкөнүн бүтөлмө дарты деп, бунун айырмасы өпкөнүн бүтөлмө. Мындайча айтканда обструкция деп коебуз, кыйылдап, чыйылдап дем алууга алып келген ушундай оору. Ушундай эле айырмасы менен бронхиалдык астма оорусу ушул эле клиника менен ооруйт, клиника менен өтөт, бирок мында келип чыгуу себептери башка жактан. Ошондой эле рак оорулары, өпкөнүн туберкулезу, ушул оорулардан айырмасы бүтөлмө дартында, өпкөнүн бүтөлмө дартында. Мында кырылдап дем алып, басканда демигип, энтигип, ушундай айырмалыгы ушунда.
Жакшы, менде мындай суроо жаралат да, негизинен тамеки чеккендер дал ушул илетке калып калат деп. Мисалы, канча убакыт адам баласы тамеки чеккен болсо, мына ушул илетке калып калышы мүмкүн? Тамеки тарткандардын негизинен дартка кабылбайт деп эч ким айта албайт, бирок дартка ушул хобул дартына барып өнөкөт дартка барып кабылат. Себеби булардын тамекини көп тарткан сайын бронхтордун коргонуу системасы, коргонуусу азаят да, мындайча айтканда. Ошонун негизинде бүтөлмө дартка алып барат. Мындайча айтканда 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл тамеки тартса, сөзсүз бул дартка чалдыгат. Себеби тамеки тарткандарды 40 жаштан жогору ушундай дарттар кезигет да көбүрөөк. Жакшы, кийинки суроо анда аудиториядагы студенттерден болсун. Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты менен астма оорусунун кандай айырмачылыктары бар жана окшоштары кандай? Өпкөнүн өнөкөт дарты менен бронхиалдык астманын айырмачылыгы, өпкөнүн өнөкөт дарты бул биз азыр айтып кеткен тамеки тартуудан, баягы биологиялык отундарды колдонуудан, атмосферанын бузулушунан, ошондой эле жаш кезинен баштап тез өпкө оорулары менен, мындайча айтканда, өпкөсү шамалдап ооруп жүргөн негизинде болсо, ал эми бронхиалдык астма дарты бул негизинен аллергиялык оорулардын негизинен келип чыгат да. Мисалы үчүн аллергический ринит, аллергический немелерден кийин, мындайча айтканда, анын себептери аллергиялык оорулар да. Анан окшош жактары, мунун экөөнүн тең клиникасынын окшош жактары экөө тең эле бирдей кырылдап, жыйылдап, басканда энтигип, демигип, ушундай клиникалары болот. Өпкөнүн өнөкөт дартында мындай эртең мененден баштап кечке чейин болсо, мындай убакыты жок. Ал эми бронхиалдык астмада мында көбүнчө түнкүсүн, мындайча айтканда, эртең мененге жакын буулуу башталат да. Мындайча айтканда, орусча айтканда приступ удушья деп коет. Жакшы. Мына ушул оору боюнча бүгүнкү күндө сиздер эмгектенген бейтапканада абал кандай? Барбы бейтаптар? Бул оору боюнча азыр бейтаптар мындай барбы деген эмес, мындай оору боюнча азыр бейтаптар көп. Негизинен азыр мына күн суук болду. Биздин негизи бул өнөкөт оорулардын мындайча айтканда, орусча айтканда обострениясы башталды да. Күч алган мезгили. Күч алган убакыты башталды. Суук өнөкөт оорулар, өпкөнүн өнөкөт оорулар именно ушул суук мезгилде гана көбүрөөк күчөйт да. Күз, кыш, жаз мезгилдеринде. Статистикалык маалыматты айтып кетсеңиздер болот, мисалы. Бизде так статистикалык маалымат жок, бирок көп, Бирок көп. Жакшы, ал эми балдарды. Учурда биздин клиникада, ооруканада балдардын көп оорусу кездешкен үчүн биздин отделенияда жүздөгөн адамдар кайрылып ошончо бейтап жатат да. Негизи жаш балдар тез бул ооруларга кабылат, ар кандай вирустар неметип козгоп келет. Эми бронхиалит дегенде, ошол бронхиалитте баланын температурасы чыгып, демигип, тез дем алып, эмчегенбей, аябай ыйлап турган учурларда сөз населениедагы өзүбүздүн элдерибиз ошо бала чакасын врачтарга сөз көрсөтүш керек да. Өз учурунда тез жардам көрсөтүлсө, ошо бала оор акыбалга түшпөйт. Жакшы. Ошондой эле пневмония аябай оор ооруларга кирет. Бизде пневмонияда дагы баланын дене табы кечке маал көтөрүлүп, же болбосо 3-4 саатта көтөрүлүп, 38-5тен бала эмчегенбей, энтигип, ийини менен дем алып, ошондой небелер катталса дагы көрсө ата-энеси, ошо бир симптомдорун сөзсүз түрдө врачка кайрылыш керек да. Негизи бизде балдар ооруганда ата-энеси өзүнүн азыркы дарыгерлер тобу бар, семейный медицина деген, ошол жака кайрылышат. Бирок көп учурда өздөрү эле аптекага барып, антибиотиктерди алып, дарыларын беришет да.
анан ошол дагы терс таасир берет да балага. Негизи өзүнүн врачтарына кайрылса жакшы болмок да. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, мен бул неме боюнча 8 жыл 9 жыл иштегенде өпкө оорусу менен ооруп калдым да, ошол жактан оору алдым да, силикоз деген оору алдым. Бизден алыстап кетти. Неде? Суроого түшүнбөй калдыңыздар, Жакшы, урматтуу көрүүчү, сиз байланышка кайрадан чыксаңыздар болот. Эгерде бүгүнкү тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо 032 22 код аркылуу 44 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номерибиз 0508 87 88 97 номери аркылуу кайрылыңыздар. Азыр болсо кийинки суроо биздин студент досторубуздан болсун. Бул өпкөнүн өнөкөт тартынын коркунучтуулук деңгээли канчалык? Бул майыптыкка же өлүмгө алып барышы мүмкүнбү? Өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дарты аныкталгандан кийин өпкөнүн өнөкөт дарты бул сөзсүз майыптыкка алып барат. Если учурунда дарыланбаса, учурунда алдын албаса, майыптыкка алып барат. Жакшы, анан кантип аныктайсыздар? Сиздерге келди, жогоруда айткандай биринчи белгилери болду, анан кантип аныктайсыздар? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Азыр өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө дартын аныктоодо эң биринчи бизде азыр спирометрия деп кеңири таркалып атат. Азыр Кыргызстанда спирометриядан өткөрөбүз. Анан биринчи орунда рентген жасайбыз. Рентген, өпкөнүн рентгенин спирометрия өткөрөбүз. Аныктоодо ошондой эле даттануусу, оорунун анамнезин, оорунун клиникасын баарын чогултуп, ошонун негизинде дартты аныктайбыз. Эми жаш балдарда болсо, эгерде балдар ооруп калган мезгилде докторго, дарыгерге кайрылса, баланын тез дем алып атканы, ыстмасы бар болсо, ийин менен дем алып атса, ошондой алыскы дистанционный хрипы деп коет, пероральный кырылдап атса, сөзсүз түрдө врачтар жардам көрсөтүлөт. Негизи ошондо бизде мындай аппараттар бар, пульсоксиметр деп, буну өлчөйт. Аны Азыр көрсөтсөк болот, көрсөтсөк болот. Мына жерден бирөөсү келсе, мына жерден мында бир кол алынат дагы, бир ошентип анан текшерилет. Мына жерде 90дон ылдый болсо балдарда, бул кычкылтеги аз деп, сөзсүз түрдө кислород берилет. Биздин отделенияда бул баланыкы азыр 92ден көтөрүлүп атат, кычкылтеги жакшы эле экен. Ошону сразу аныктап билишет дагы. Кийинки кыз келсинчи. Келсеңиз, анан кычкылтекти портативный бизде оксигенотерапия кылышат. Ошону канулялар бар, өзүнүн размерлери бар, 3 размери. Ошону баланын немесине карап, пульс неметишет. Бул кыздыкы 91 болуп атат, 91, 90, 93гө көтөрдү, мына 96 болду, 97 жакшынакай экен кычкылтектер. Значит, өпкөсүндө эч кандай неме жок деген билгизет да. Көйгөй жок деген, Жаш балдардыкын 97% организмди кычкылтек менен камсыздап атат деген. Анан кийин ошол сөзсүз текшерилгенде бизде кислородду коет. Кислородду коюп аныктап турат да. Ошол жердеги мисалы кабыл алуу бөлүмүнүн врачтары же биздин бөлмөдө врачтарыбыз да, медсестраларыбыз да неметишет. 15-20 мүнөт, 30 мүнөткө чейин өтөт, анан кайра текшерилет. Анан 90дон бийик көтөрүлүп 95ке чейин болгондо анан кислород алынат да. Негизи 90дон ылдый болсо сөзсүз түрдө кислородго баланы неметебиз. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мен 7-8 жылдан бери шахтада иштедим эле. Ол жактан силикоз деген оору кармап калдым да, анан ушуну кандай дарыласам болот? Эмне лечение кылсам болот? Отдышкам көбөйүп атат азыр. Жакшы. 10 метр бассам эле уже отдышкам кармап калып атат. Ошону кандай чара колдонсом болот? Суроо түшүнүктүү болду, рахмат. Негизинен шахтада иштеген силикоз деп азыр дартын так айтып атат. Муну эми профилактикалык дарыларды жүргүзүп туруш керек. Жазында, күзүндө атайын ооруканаларда жаткырып, муну эми силикозду 100%
мындайча айтканда дарылап жакшы кылып коет деген жок, бирок профилактический жазында күзүндө дарыланып туруш керек. Ошондо мындай демикени азыркы бейтаптын айтымына караганда демикени күчүп атса, азыр ингаляциялык кортикостероидтер, ингаляциялык колдонуучу немелер бар. Бул аппарат аркылуу колдоно турган дарылар бар. Ошолорду алып колдонуп бронхторун чыңдап турса болот. Демек, бул биздин көрүүчүбүз ар 6 айда бир, ар 6 айда бир сөзсүз түрдө стационарга жатып, дарыланып туруу талапка ылайык болуп эсептелинет экен. Мисалы, ушул 7-8 жыл деп атат да, ушундай жерлерде иштегендер, ушундай кычкылтек булганган, көмүр кычкылы газы көп болгон ушундай жерлерде иштеген биздин жарандарыбыз, демек бул өпкөн илдеттерине бат кабылып калуу коркунучу бар экен да. Мындай шахтерлор, булганыш аба булганыш жерде иштегендердин мындайча айтканда баягы проценти деп коебуз го. Көбүрөөк проценти ушул өнөкөт ооруларына алып келет сөзсүз. Жакшы, анан мындай кесипти аркалагандарга кеңеш айтсаңыздар, өздөрүнүн ден соолугуна кантип карап жүрүш керек? Канткенде ушул өнөкөт илдеттерге, өпкөн өнөкөт илдетине кабылбайт. Азыр атайын колдонуучу респираторлор бар. Респиратор деп коет. Маска, респиратор ушундайларды тагынып алып, шахталарда иштегенде же болбосо баягы булганыш жерлерде иштегенде атайын респираторлорду табып иштеш керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Цемент заводунда иштегендер ушул өпкөн өнөкөт илдетине кабылып калышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр. Өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартына мындай кабылат деген бир толук маалымат жок, но бирок мүмкүн. Себеби цементтин распыление болгон чаңдарын дайыма жутуп турат, өпкөнүн бронхтордун коргонуч системасы бузулат, өнөкөт ооруга алып келет. Саламатсыздарбы? 1,5 жашар небереме дейт, пневмония деген диагноз койду. Анан үйдө ингаляция алсак болобу деген суроо калтырыптыр. Негизи пневмонияда ингаляция жазылбайт. Аны деген врач өзү көрүш керек, аныкташ керек. Пневмония буну көбүнчө эле антибиотик терапия кылса эле жакшы болуп калат. Анан арасында бронхопневмония болуп туруп, обструкциясы болуп атса, кырылдактары көп болупсо, анда ингаляция жазылат. Ингаляция дагы ол врач жазыш керек да. Же сальбутамол мененби, же көбүрөөк ооруган балдарга көбүнчө биридуал кылат. Ошону врачка биринчи көрсөтүп кеңеш сураш керек. Өзүнөн өзү эле ингаляция жасабаш керек да үйдө. Жакшы, ромашканы колдонсо болобу деген дагы суроо келиптир, ошого болбойбу? Жок, ромашка колдонулбайт. Колдонулбайт. Бизде колдонулбайт. Демек, урматтуу көрүүчү, ушул көргөн, билген, укканды жасабай эле, түз эле сиз балдар пульмонолог дарыгерине кайрылсаңыз, ал жерден сизге керектүү кеңештерди берет дагы, анан туура дарылап, үйдө кандай кароо керек, мындан кийин ушул боюнча кеңештерди айтасыздар. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Бронхиалдык астманы дейт, дарылап толук сакайтса болобу деген суроо калтырыптыр. Бронхиалдык астма дартын, мындайча айтканда, бронхиалдык астма дарты контроль кыла турган жана контроль кыла албай турган болуп экиге бөлүнөт. Контролируемый, неконтролируемый деп коет. Азыркы бизде атайын областтык ооруканада кабинеттер ачылган, астма клуб деген. Астма клубка барса, атайын доктор бар, ал жерде астма боюнча негизги астманын коркунучтуу учурларын, негизги дарылоосун, ошондой эле кантип алдын алыш керек жана дарылоону кантип жүргүзүш керек деген кеңештерди берет. Ошонун кеңештерин алып, бул астма дартын контроль кылып алса болот.
токтош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасын эске салсак, өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарты жөнүндө биз маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, дал ушул өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартына каршы күрөшүү күн деп ушул ноябрь айынын 1, 2, 3 жумалыгы жарыяланганын билебиз. Мына ушул датага карата сиздердин мекемеңиздерде кандай иш аракеттер жүрүп жатат? Өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартынын жумалыгында бизде атайын ушундай программаларга барып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, газеталарга жарыялоо, ошондой эле стенд газеталарды чыгарып, жакында главный пульмонолог республика өзү келип, бизге жаңы өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарты боюнча жаңы клиникалык дарылоонун жаңы немесин алып келип атат. Ошону алып келип түшүндүрүп, бизге протокол берип кетет жаңы. Ушундай иш-чаралар болуп атат. Жакшы. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, дал ушул өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартынан жыл сайын 3 миллиондон ашуун адам каза болот экен да. Анын 90% орто жана төмөн кирешелүү өлкөлөрдө көп кезигет деп айтылат да. Мына ушундай чындыгында эле күн санап бул илдетке кабылгандар көбөйүп баратат деп дагы айттыңыздар. Ушул ооруну азайтуу үчүн биз дагы кандай кадамдарга барышыбыз керек? Мисалы, түшүндүрүп, ошол маалымат элдерге тезирээк, кененирээк жетүү үчүн дагы эмнелерди кылышыбыз керек? Бүткүл дүйнөлүк ВОЗ деп коебуз. Ошонун статистикасы боюнча негизинен 2030 жылга барганда өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартынан өлгөн адамдардын саны, мындайча айтканда, статистика боюнча 1-орунга чыгат деген дагы маалыматтар бар. Себеби азыр такталбаган, мындайча айтканда, дарт аныкталбаган өпкөн өнөкөт оорулары менен жүргөн адамдар көп бизде. Жакшы, кийинки суроо сиздерден болсун. Мен сиздерди көрүп отуруп, менде мындайча суроо пайда болду. Бул оору тукум кума ооруларынын катарына киреби? Өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарты кандайдыр бир процент тукум куучулук жактары да бар. Тукум мындай атадан балага өтө турган бир негизинен, бирок мында аз пайызда көбүрөөк бул негизги сырткы таасиринде эсебинен болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Кийинки суроо Замир айым сизге экен. 1 айлык балам дейт, мурду бүтүп жөтөлөт дейт. Анан дарыгерге кайрылсак антибиотик жазды дейт. Бул негизи туурабы 1 айлык балага дейт. Анан канткенде биз ошол пневмония, бронхит ооруларын алдын алабыз деген суроо калтырыптыр. Эми бул баланын мурду бүтүп атса, жаңы эле вирустный инфекция менен ооруган деп айтылат. Мурду бүткөн мезгилде балага сөзсүз түрдө детский назевин, дагода деп айтылат. Ошону тамчылатыш керек 2 маалдан. 2 мурдуна тең 3 күндөн ашык тамчылатпайт. Эгерде баласы мурду бүтүп ачылып, жөтөлгөнү бир 5-6 же 10 жолго чейин жөтөлүп, анан жакшына эле жүрсө, эмчек эмип, аны антибиотиктин кереги жок. Бирок анын арасында апасы байкап туруш керек. Эмчек эмбей калса, ыстмасы пайда болсо, тез дем алса, дем алуусу булчуңдар кошулса, анан ошо апасы аябай көбүрөөк ыйлап калат бала. Выраженное беспокойство. Ошондой болсо, сөзсүз учурда врачка кайрылат. Анан баланын кичинекей болгон үчүн 3 күндөн ашса ооруп атса, антибиотик кошулганы туура деп ойлойм. Жакшы, анан мындай дептир да, баланын жөтөлүп какырыктарды чыгарганга кантип жардам беришибиз керек деген суроо калтырыптыр да. Кичинекей балдардыкы, тем более 1 айлыктарды, 2 айлыктардыкы, 1 жашка чейинки балдардыкы какырык чыгышы бир аз кыйыныраак. Аны деген эч убакта бала какыра албайт. Андай небеси жок. Бала катуу өзү эле жөтөлүп, негизи ошо бронхтордо өзүбүздүн мындай реснички деп коет, кирпикчелерибиз бар да. Ошо топтолгон какырыкты акырын өйдөгө түртүп, анан баягы бала катуу жөтөлүп жутат же кусат. 2 эле түрү бар. Анан ашыкча дары дармектин беришин деле кажети жок да. Жакшы, 3 жашар балам бронхит менен ооруйт дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр. Ата-энесине кайрадан эле суроо берет элем. Канча убакта бир бронхит менен чалдыгат,
ошого ысытмасы барбы жокпу, кайсы мезгилде ошо бронхит болот. Же түндөсү катуу жөтөлүп чыгат, дене табы көтөрүлүп турат дейт. Дене табы көтөрүлүп турса, врачка барып, мынанча күндөн бери ооруп атат деп сөзсүз түрдө 3 күн 5 күндөн ашкандан кийин дене кан тапшырылат, рентген сөзсүз түрдө жасалат да, и врач өзү көрүп угуш керек өпкөнү. Жакшы. Тема боюнча сүйлөшсөк, мына ушул өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарты бүгүнкү күндө сиздер кантип дарылап атасыздар? Дарылоо жаатына дагы мисалы убакыт өткөн сайын жаңылануулар кирип турса керек. Сөзсүз жаңылануулар болот. Бизде азыр өпкөн өнөкөт дартын дарылоодо мурдагыдай таблеткаларды, ошондой эле тамырга берилүүчү дарыларды азыр болушунча азайтып жатабыз. Мындайча айтканда, эң негизинен дарылоого кошогон атайын небулайзерлер менен ушул именно өпкөнүн өзүнө бара турган, өпкөнүн өзүнө гана жардам бере турган, ошо бронхтун өзүнө гана кеңейте турган, же болбосо ошо бронхту эле кеңейтип кайра чыгып кете турган дарыларды колдонуп жатабыз. Ошол эле небутамол, сальбутамолдун суюктугу, атравент, ушундай дарылар бар. Именно ушул небулайзер аркылуу бериле турган. Себеби бул небулайзер менен берген дарылардын эң жакшы жагы бир гана ошо бронхко таасирин тийгизип, кайра дем чыгаруу менен кайра чыгып кетет. Башка дарылардай бүт организмди айланып барып, анан бронхко таасирин тийгизбейт. Түздөн түз таасирин тийгизет экен. Азыр эгерде бизде студенттерибиз макул болсо көрсөтүп берсеңиздер, Мына жерге өзү дарылар куюлат. Негизи азыр биз физраствор алып келдик. Ушунун ичине куюп көрсөтүп көрөлү. Бул өпкөнүн башка ооруларына да колдонулат да. Сөзсүз түрдө колдонулат. Мисалы бизде балдарда ларингит болуп калса, кокону баягы шамалдап, катуу дем ала албай, ошондо чисти адреналин куюп эле небулайзер менен ингаляция жасайбыз да. Мына жерде эмискенде мындай пар чыгат, бул парды мынтип оозуна небетип, оозун дем алыш керек да, сөзсүз түрдө. Канча убакыт ушинтип? 15 мүнөткө чейин. 15 мүнөткө чейин, 10 мүнөт, 15 мүнөт. Бир күндө эми дарылоонун немеси, мындайча айтканда, тездиги дарыдан зависит этет. Бир күндө 2 жолу колдоно турган, 3 жолу колдоно турган дарылар бар. Бир күндө 1 жолу колдоно турган, же болбосо ошондой өнөкөт бүтөлмө оорулары катуу обострение болгон маалда, катуу буулган маалда колдоно турган дарылар бар. Жаш балдарда деле небутамол, жидкий сальбутамол бар, ушундай эле колдонулат. Бизде дагы небулайзер бар отделениеде. Андан сырткары ошол ларинготрахеитте адреналин, чисти адреналин колдонулат. Кабыл алуу бөлүмүндө бар, отделениеде бар. Тез таасирин берет да. Андан сырткары анан биритуал деген тоже каплелери бар. Аны дагы ушул жака коюп, физраствор менен ушинтип эле ингаляция кылсак болот. Балдарда мындай дагы неме бар, анан масочный формалар дагы бар да, ингалятордон. Абдан жакшы ошол. Жакшы таасир берет. Жакшы таасир берет. Дем алуусу жеңилдеп, Азыр жаңы препараттар бар, мындайча айтканда жаңы дарылар бар. Какырыкты чыгара турган дарыларды дагы ушул аркылуу берсе болот. Таблетка катарында ичпей, небулайзер аркылуу берсек оңой, колдонгонго жеңил, башка органдарга таасири аз. Жакшы. Бул өнөкөт оору чындыгында сиздерге бат-баттан кайрылып, сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болот, бейтап. Бейтаптар бизге кайрылат, бат-баттан кайрылып биздин көзөмөлдө болбойт. Бизге дарыланганы гана келишет. Көзөмөлдү негизинен үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жүргүзөт. Канча убакытта бир ошондо келет? Ошондо 1 жылда 2 жолу? 1 жылда 2 жолу, же болбосо 1 жылда 3 жолу кел, 1 жылда 1 жолу кел деген жок. Бир өнөкөт оорусу мындай айтканда обострение болгон маалда күч алган маал. Же болбосо жогорудагыдай аппаратты алып үйдө деле дарыланса болобу деги? Сөзсүз. Үйдө көбүнчө азыр эң акыркы маалыматтар боюнча өпкөн өнөкөт оорулары, бронхиалдык астма дарты, буларды бардык амбулатордук оорулар деп үйдө гана үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө үйдө дарылансын деп ушундай немелер бар. Бизге телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир да. Саламатсыздарбы дейт, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Дал ушул илдетке кабылгандар
ооругандар дейт мисалы толук баалуу жакшы өмүр сүрө алабы деген суроону келтириптир да. Бул дегени мисалы башка адамдардай эле дени сак, дени соо адамдардай эле жакшы жашай алабы деген суроо калтырыптыр да. Өнөкөт бүтөлмө дарты менен 98ге чыккандары бар. Бизде келип кайрылышат. 90дон ашкандары бар. Ушундай эле адамдар катары эле эле жакшы өмүр сүрсө болот. Негизинен баягы дарылоодон мурун алдын алуу дегенде алдын алуу иштерин жүргүзүп жүрсө, кадимкидей эле дени сак адамдардай өмүр сүрсө болот. Жакшы, тамекиден улам дагы ушундай деп айтканыңызга караганда, мисалы телекөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады да. Биз мисалы ысырыкты көп колдонобуз үйдө түтүтөбүз дейт. Ошол эле учурда мисалы шаарда жүргөндө, шаарда машинадан чыккан түтүндөр, булар дагы ушул өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартына алып келеби деген суроо калтырыптыр. Эми шаардагы автомашиналардан чыгып аткан түтүндөрдүн немеси таасири тиет сөзсүз. Бирок ысырыкты күндө эле колдоно бербесе керек үйүндө. Мындай бир сасык тумоо болгондо анча-мынча биздин кыргызча бир немебизде методубуз вирустар жок кылуу боюнча ошондо колдонсо керек. Ысырыктын көп эле мындай бир таасири жок болуш керек. Неменин автомобилдерден чыккан газдардын сөзсүз таасири тиет. Замира айым, мисалы айыл жергесинде ушул ысырыкты көп колдонот, чындыгында жаш балалуулар айрыкча. Сиз өзүңүздүн маалыматыңыз болсо керек. Мында кандайдыр Эми үйдө бизде кыргыз элинде бир эле баласы эмес 5-6 бала чакалбарлар бар. Көпчүлүктөрү ооруганда, бир ооруганда эле баардыгы бирден ооруп чыгышат да. Анан кыргыздар сөзсүз түрдө ысырык салышат. Мейли ысырык салсын, бирок күнүгө сала бербестен 1-2 күн салса болот, бирок негизи үйүн ошо шамалдатып проветривание деп коет. Анан влажный уборка кылып турса, тазалап жууп ошентсе анда балдар тез эле сакаят деп ойлойм. Жакшы, салмастарбы? Мен 2015-жылы плеврит болуп ооругам дейт. Азыр дагы ушул өпкөмдүн туш дейт, такаша берет дейт да. Эмне кылсам болот? Кандай кеңеш бересиздер? 2015-жыл болсо, анда 4 жыл болуптур, плеврит болсо. Плеврит деген бул өпкөнүн сырткы кабыгына суу толуусу, анын себептери шамалдашып, өпкөнүн шамалдагандан болуп калышы мүмкүн, же болбосо туберкулез оорусунан кийин туберкулезный плеврит деп коет да. Ошондой болушу мүмкүн. Туберкулез плевриттен жакшы болгондон кийин, же болбосо плевриттен жакшы болгондон кийин сөзсүз ал жерде мындайча айтканда өзгөрүүлөр калат да. Ошо может ошо оорусу өзгөрүүлөрдүн эсебинен болуп атса керек. Ткандарда өзгөрүү болот. Ошонун негизинде болуп атса керек. Жакшы, эки суроо студенттен болсун. Ушул өпкөн өнөкөт оорулары менен көбүнчө кайсыл курактагы адамдар кайрылат сиздерге? Негизинен өпкөн өнөкөт бүтөлмө дарты боюнча 40 жаштан жогору эркектер, тамеки тарткан эркектер кайрылышат. Ошондой эле аялдар деле көп. Ошо негизинен 40 жаштан жогору. Жакшы, мындай деген суроо келиптир да, өпкөдө какырык бар дейт. Анан кантип аны чыгарсак болот? Текшерилсем ушундай диагноз коюлду дейт. Чоң эле экен. Өпкөдө какырык болсо, аны дартын билиш керек да. Какырыктын себеби, какырык эмнеден пайда болуп атат? Өнөкөт бүтөлмө дарттанбы, бронхектазданбы, поликистоздонбу, же болбосо туберкулездонбу, кандай какырык? Негиз билиш керек да. Анан какырык чыгаруучу азыр эле айтып кеттик, атайын дарылар бар, небулайзер аркылуу колдонсо болот. Өзүңүздөр билесиздер, Ош шаарында кафе ресторандар көп. Бардык кафе ресторандар деле чындыгында бүгүнкү күндө көмүр жагып, шашлык жасашат, жана башка тамактар жасашат да. Бул учурда ошол жасаган кишиге канчалык деңгээлде кооптуулук жаратышы мүмкүн? Эми бул шашлыктын түтүнү азыр биз эле айтып кеттик, биологиялык отундарды колдонуунун негизги себептеринин бири да. Ошол түтүн ал деле ошол кечке ошону менен дем алып турса, сөзсүз өнөкөт ооруларына алып барат.
сөзсүз алып келет экен да. Анан мисалы ушул шахтада иштейли дейли же болбосо ушундай кандайдыр бир кесибине байланыштуу болгондо, мисалы эл арасында сүт ичет, ак сүт ичип койсок ушу организмибиз жуулуп кетет деген ушундай маалыматтарды бири-бирине айтып жүрүшөт да. Бул канчалык деңгээлде жардам берет? Эми анын мындай негизги илимий немеси жок. Илимий ушундай негизи жок да. Муну ушу именно сүт эле организмди же болбосо өпкөнү тазалап коет деген. Но бирок алдын алуу профилактикалык түрдө сөзсүз сүттөрдү ичип туруш керек. Соңку суроо, өпкөн өнөкөт бүтөлмө дартына кабылгандар мисалы үй шартында өзүнө кандай караш керек? Ошол эле учурда айткым келет, мисалы айыл жергесинде болсо алар көмүр жагат да, көмүр жакканда түтүн түтөйт дегендей, алардын дем алуусуна дагы кандайдыр бир кыйындык жаратса керек. Үй шартында негизинен өнөкөт бүтөлмө дартынын алдын алуу бизде мына октябрь, ноябрь айынан баштап сөзсүз өнөкөт бүтөлмө дарты менен ооруган оорулуулар вируска каршы, гриппке каршы, мындайча айтканда, гриппке каршы вакцинациядан өтүш керек. Себеби ушу именно октябрь айы, ноябрга чейин алып койсо, кышкыга антитела выработка кылып даяр болуп калат да. Анан сырткары үй шартында үйдү желдетип, негизинен азыр жаңы проект бар, ушундай бир печкаларды жасап атат Бишкекте. Именно ушул биздин тоолуу райондорго алып келип, баягы тоолуу райондордо атайын печкалар, баягы отунду, көмүрдү салгандан кийин түтүндү сыртка чыгарбай турган. Атайын ушундай печкалар даярдалып атат азыр. Нарын чоңалайга таркаткан аны. Түтүн чыкпай турган. Түтүндү сыртка чыгарбай турган ушундай атайын печкалар. Жакшы, ингаляцияны дейт жаш балдарга көп колдонуу зыян эмеспи деген суроо калды. Жок, эгерде аныкталып врач жазган болсо ингаляторду колдонсо болот. Эми көбүнчө обструктивный бронхиттерде көбүрөөк колдонулат да. Аны ошо сальбутамол менен, небутамол. Негизи врач кайсы ингаляция кыл деп айтып, анан небулайзерди үйүңө ал десе индивидуально, атене ошону туура түшүнүп кылган жакшы да. Мындай да суроо келиптир, небулайзерди биз кайсыл жактан алсак болот деп. Азыр небулайзер аптеканын бар жок жагында эле бар. Талапка жооп бере турган. Ичинде мисалы мындай небулайзер жакшы, кичинекей 5 мл болсо жидкость. Ошол үйгө аябай жакшы да. Ушундайларды алса болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Талайбек Примкулов, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер пульмонологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Замира Акиева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер пульмонологу. Жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.